Бул жолу биз курулуш министрлигине караштуу инженердик изилдөөлөр департаментинин ишмердүүлүгүн тааныштырабыз. Бул мекеме кандай иш аткарат? Кызык болсо бизге жакыныраак келиңиз. Ал эми биздин суроолорго аталган департаменттин директору Момуконов Ислам мырза жооп берүү үчүн биздин жаныбызда турат. Ислам мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Бизге убакыт бөлгөндүгүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Мына биз жогоруда белгилеп өттүк, бул мекеме кайра түзүлдү 25-жылы. Кандай өзгөрүүлөр болду? Негизи эле бул мекеме курулуш тармагында кандай милдеттерди, иштерди аткарат? Бул департамент сиз уже белгилеп айткандай 1975-жылдары мамлекетке караштуу институт болуп түзүлгөн. Андан кийин союз тарагандан кийин жеке жактарга өтүп, бул жерде кылынган иштин баарын тең ушул жеке жактар өзүнүн пайдасын гана көрүп келишкен. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде буга чейин быйылкы жылга чейин бир дагы эч кандай бир оңдоп түзөө иштери да болгон эмес, жаңыртуулар да болгон эмес. Азыр ушу курулуш министрлигинин карамына карап калгандан баштап, министрдин тапшырмасы менен буюрса жаңы техникалардын баарын тең алып, жаңы жабдыктардын баарын алып, ушул жерде жаңылоо, оңдоп түзөө иштерин баары тең неметип атат. Жаңылоо иштерин баары жүрүп атат. Дагы ичин анда эмне иштерин жүргүзөт болгондо, бүгүнкү күндө бул департаменттин эң негизги максаты кызмат кылганы ушул жердин кыртышын изилдеп берүү. Андан кийин изилдеп келгенден кийин бул жерден химиялык, физикалык кандай бир анализдерди чыгарып берүү. Анда бунун баары тең бул эмнеге керек? Бунун баары проектирование кылардын астында, жердин алдында кандай бар, эмне бар, кандай воздействие болот, канча метрден суу чыгат, канча метрден таш чыгат, канча метрден топурак чыгат деп туруп, ошонун баарын тең биз изилдеп беребиз. Курулуш жүргүзүүгө мүмкүн. Курулуш жүргүзүүгө, проект жазууга ошонун баарын тең биз изилдеп беребиз. Жана жеке жактарды да болгондо кандай негизде иштеп келген алар? Ошондо биздин курулуш министрлиги баштап ошо жеке жактар аныктап бергенби, ошол кызматтардын баарын көрсөтүп? Буга чейин жеке 25-жылга чейин жеке жактар бүт баарын аныктап, бүт баарын тең жеке жактар кылып келишкен. Андан кийин азыр курулуш министрлигине караштуу болгондон баштап азыр деле жеке жактар бар, бирок бүгүнкү күндө эң негизги ушундай деңгээлдеги лабораториясы бар, ушундай техникасы бар. Биздин гана курулуш министрлигине караштуу департаментте бар да мындай мүмкүнчүлүктөр. Бул эми жеке жактар үчүн да кызмат кылат? Бул эң негизгиси жеке жактарга кызмат кылат. Мамлекеттик заказдарды дагы аткарабыз. Жаңылангандан кийин азыр мисалы департамент болуп өзгөрдү, мамлекеттин кармагында болуп атат да, кандай курулуш тармагына кандай таасир берип атат? Таасири болгондо жакшы жагынан эле болуш керек. Негизи эмнегедир именно мамлекеттик заказдарды биз мурун кандай бир техниканын жетишпестигинен, лабораториянын жетишпестигинен иштер көпкө созулуп, убакыт жоюлуп, көп убакыттар каралып калчу. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп аткандай эч кандай бизде очередь дагы жок. Мынакей бүт баары тең азыр техника менен дагы, лаборатория менен дагы жетиштүү иштер жүргүзүлөт. Канчалык деңгээлде баягы бүгүнкү күндүн талаптарына жооп берет техникалык абал? Бүгүнкү күндүн заманбап бир технологиялар менен камсыздоо? Бүгүнкү күндүн 100%-на жооп берет деп айтсак болот. Мынакей акыркы эле айда министрдин катышуусу менен акыркы техникалардын баарын тең сатып алдык. Бүгүнкү күндө бүт техникалардын баары дагы аккредитациядан өткөн, лабораториябыздын баары тең аккредитациядан өткөн. По-моему, бизде жаңылбайм керек, бизде өлкөбүздө бирден бир эле аккредитациядан өткөн лабораториялардын бири деп айтсам жаңылышпайм. Бул бардык өлкөнүн бардык аймактары үчүн кызмат кыласыздар да, же аймактарда филиалдар барбы? Бизде түндүк филиал эле бар, 2 эле филиал болуп бөлүнөбүз бизде. Айтып бергенден кийин эле лаборатория анализдердин баары тең бурение кылып бүткөндөн кийин ушул жерге келип түшөт. Мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай пробалардын баары ушул жерге келип түшөт. Ушул жерге түшкөндөн кийин биздин специалисттер менен бүт мынакей жумуштар жүргүзүлүп, азыр ар бир лабораториялык анализге даярдап атышат да. Алдыда кандай максаттарыңыздар бар ушул техникалык базаны жаңылоо жаатында? Алдыда буюрса, мына өзүңүздөр буга чейин айтып кеткендей, техниканын баары тең. Негизи эле постсоветский өлкөлөрдүн баарында тең, көбүндө тең ушул техникалар дагы деле пайдаланылып келет. Бирок биз ага карабастан мынакей жаңы техникаларды алып, бул убактыбызды аябай үнөмдөп, мурун 3 күн кете турган нерсеге биз 5-6 саат кете тургандай кылып
жаңыртып атабыз. Бирок эми мунун дагы азыр баягы акча каражатка бара келип такалат эмеспи. Буюрса биз могу техникаларыбыздын баарын тең жаңыртып, буюрса иштеп, ишибиз канчалык көп болгон сайын көбүрөөк акча каражат таап баштаганы байланыштуу биз да ушинтип жаңы техникалардын баарын алып баштап атабыз. Мунун баары тең эми ар бир аппаратыбыз 1 миллионго чейин турат, баасы 1 миллионго чейин турат. Мунун баарын тең атайын ошол алган өзүбүздүн фирмадан барып, өзүбүздүн сотрудниктер барып, окуп, үйрөнүп, ушинтип келип атышат да. Мындан тышкары муну менен токтобостон да бул бир эле аппараттын, ушул аппараттардын жаңыланганы, бул жаңыланганда дагы бизге эмне мүмкүнчүлүк берет? Бул биз азыр Кыргызстандын ичинде гана анализдерди жүргүзүп атсак, бизге международный Центральный Азиянын ичиндеги ар кандай дагы мүмкүнчүлүктөргө биз жерди изилдөөнгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошол жерге биз ошол тендерлерге катышканга, ошол жерден лабораторный анализдер жасаганга бизге ушул международный лицензия бериш үчүн, то есть международный аккредитация кылыш үчүн ушундай жаңы техникалар керек. Биз ошон үчүн ушуларды алып, бизге дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет деп ушулар менен жаңыртып атабыз да. Негизинен физикалык жактан жетишип атасыздарбы энди? Физикалык жактан пока жетишип атабыз, бирок биз ошону пока деп күтпөстөн бул этаждагы бизге өзүбүзгө жетиштүү биринчи эле этаж болчу, бирок буга карабастан экинчи этажды оңдоп түзөөдөн өткөрүп, буюрса аяка учебный класс ачып, опыты жок, стажы жок адамдарды жумушка алып, өзүбүз окутуп, буюрса сертификаттарын алып берип, аккредитациядан өткөрүп, дагы сотрудниктердин санын көбөйтүп атабыз. Адистер дагы тартышкен да азыр. Адистерден бул тармакта адистер болгондо бул жерге эми азыр бүт жерге эле баягы опыты болсун, анан тигиндей болсун, мындай болсун деп үйрөткөн жок. Биз ага карабастан университеттер менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бул жерге азыр учебный класс ачып, өзүбүз окутуп атабыз. Ошол техникалык базаны чыңдоодо, мисалы өзүңүздөр камсыздоо мүмкүнчүлүгү бар да, же мамлекет тараптан анча мынча колдоолор болот? Биз 100%, 100% өзүбүз камсыздап, өзүбүзгө өзүбүз полностью сатып алууларды жүргүзүп атабыз. Негизинен курулуш, жеке курулуш компаниялар менен кандай иш жүргүзүлөт сиздер менен? Жеке курулуш компаниялар менен эми аларга бул деген баягы рынок деп коет эмеспи. Биз ошол жерде общий жеке жактар дагы бар да, бизде эле изилдөө иштерин жүргүзгөн. Бирок эми мындай деңгээлде изилдөө иштерин жүргүзө албагандыктан көбүнчө баягы чоң фирмалар бизге кайрылат. Ошол себептен бизге кайрылгандан кийин биз мындай айтканда биринчи уровеньдеги лабораториябыз, техникабыз, лицензиябыз негизи бизде бар. Ошон үчүн бизге кайрылышат, биз ошонун баарын өткөрүп беребиз.